Ысрайыл эли өздөрүнө убадаланган Машаякты, тагыраак айтканда куткаруучуну күтүп жатышты. Мезгили келгенде Кудай жерге куткаруучуну Ыйсаны жөнөттү. Бир жолу Мариям аттуу жаш кыз ачык жарыкты көрдү. Салам, Мариям, аялдардын арасында сен баталуусуң, деп айткан Жебрейил периштени көрдү. Мариямга периштенин сөзүнөн улам коркунуч пайда болду. Бирок ал ага Ыйсанын энеси болуу үчүн тандалганын айтты. Жакында Мариям Жусупка турмушка чыгышы керек эле. Ошондуктан аны периштенин сөзү таң калтырды. Бирок ал сенин айткандай болсун деп айтты. Мариям толугу менен Кудайга таянды. Эртеси Мариям Жусупка келип, периштенин айтканын бардыгын айтып берди. Ал күтүп жаткан бала ыйык рухтан экендигин айтты. Жусуп Мариямга ишенимдүү каалады, бирок ал адамча ойлонду. Жусуп адил адам болчу. Ал жөнүндө жаман ойлогусу келген жок, бирок баары бир баланын атасы башка болушун чечти. Ошентип, Жусуптун түшүндө Теңирдин периштеси пайда болуп, Мариямды аялдык алуудан коркпошу керектигин буйруду. Анткени анын боюндагысы ыйык рухтан. Ал адамдарды алардын күнөөлөрүнөн куткарат, анын атын Ыйса коесун деп айтты. Жусуп ойгонгондо жан дүйнөсүндөгү тынчтыкты сезди. Ал адамдын акылында мүмкүн болбогон нерсеге ишенди. Мариямдын сыйынуулары болду. Тойдон кийин Жусуп аны өзүнө кабыл алды. Ошентип мындай жарыя болду. Назареттин жашоочулары падышанын буйругуна кулак салгыла. Өлкөдө эл каттоо жүргүзүлөт. Ар бир атуу өзү туулган шаарга барып каттоодон өтүүгө тийиш. Бул кабар албетте силерди сүйүнтпөйт. Бирок эл каттоо бүткөндөн кийин кайра кайтып келесиңер. Мыйзамга баш ийгиле. Эсиңерде болсун, падыша каардуу. Ошентип, эртең менен эрте Жусуп эшикке майда чүйдө буюмдарды жүктөп Мариям менен жолго чыгышты. Алардын жолу узак болчу. Жубайлар акыры Бейтлехемге жетип келгенде шаар адамдарга толуп калган эле. Бардык жерден катуу үндөр угулуп жатты. Капысынан Мариям ооруну сезди. Жакында анын түрөтү башталмак. Жусуп тыныч жай тапканга аракет кылды. Алар үйдөн үйгө киришти, бирок табылган жок. Ошентип жергиликтүү жашоочулардын бири шаардын сыртына чыгууга кеңеш берди. Ал жерде жайыттын жанындагы чоң үңкүрдө Жусуп менен Мариямга малкана бар болчу. Үңкүргө жеткенде алар дем алышты. Ошентип Мариям тонуун колуна алды. Анын атын Ыйса коюшту. Ал эми Мариям менен Жусуптан анча алыс эмес жерде койчулар бар эле. Койчуларга периштелер көрүндү. Алар жап-жарык сансыз түмөн периштелер Дөөттүн шаарында куткаруучу төрөлгөнүн айтты. Ошентип койчулар периштелердин сөздөрүн угуп, аларга таазим этти дагы Мариям менен Жусупту көздөй Ыйсаны көрүү үчүн жөнөп кетишти. Андан соң Мариям менен Жусупка өзгөчө коноктор келишти. Чыгыштан аларды жылдыз ээрчитип келген даанышмандар эле. Алар падыша Иродко келип, Жүйүт падышасы төрөлгөнүн жана ага табынууга келе жатканын айтышты. Ошентип Ирод абдан коркуп кетти. Анткени Ыйсанын төрөлгөнү жөнүндө эч нерсе билген эмес. Ирод аларга наристени турган жер жөнүндө айтып берүүлөрүн сурады. Ал эми даанышмандар болсо Бейтлехемге багыт алышты. Алардын белектери дагы бар эле. Бир аз убакыт өткөндөн кийин алар Ыйса турган жерге келишти. Колдорундагы белектерин бардыгын Ыйсага сунушту. Мариям менен Жусуп даанышмандын келгенине ыраазычылык билдиришти. Андан кийин сыйынууларында Кудай дүйнөгө Ыйсаны жибергени үчүн ага ыраазычылык билдиришти. Мынакей балдар. Даанышмандардын түшүндө Ирод менен кайра жолугуудан этият болуш керектиги жөнүндө Кудайдан эскертүү алышты дагы даанышмандар Кудайга тил алчаактык көрсөтүшүп, алар үйлөрүнө башка жол менен кайтып кетишти. Ал эми Малакырда жаткан энеси Мариям менен Жусуптун кубанычында чек жок эле. Мынакей балдар, Ыйсанын төрөлүшү мына ушундай окуялар менен коштолду.